Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн силер менен кыргыз тилинен жат жазуу жазабыз балдар. Бүгүнкү биздин жат жазуубуздун темасы ысытма деп аталат. Анда эмесе биз жат жазууну жазууда алгач биз силер менен сабаттуу жазууга машыгууну үйрөнөбүз. Ар бир сүйлөмдөрдөгү сөздөргө маани берүү менен орфографиялык эреженин негизинде туура жазып, интонацияга карап тыныш белгилерин коюп чыгууга машыгабыз. Тексттин мазмунун түшүнүп, адептүү, максаттуу, сабырдуу болууга тарбияланабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Урматтуу балдар, биз жаза турган текстти алгач көңүл коюп, жакшылап уккула. Андан соң улам токтотуп, ушу видео материалды шашылбай, акырын жазсаңар жетишесиңер бул жат жазууда. Кайсы сөз кандай жазыларын, орфографиялык эрежелерге таянуу менен жазып, тыныш белгилерин интонацияга, окулуп атканда паузага карап койсоңор болот. Ойдун бүтүшү менен жаңы ойдун башталышын аныктап, ал жерлерди абзацтар менен ажыратууну дагы унутпагыла. Анда эмесе силерге ийгилик. Алгач балдар, мен жат жазууну текстин жай, шашылбай окуп берем. Силер ошол так угуп, туура жазып, баягы тыныш белгилерин дагы туура коюуга аракет кылгыла. Андан кийин экинчи жолу окуйм, анда кичине батыраак жана интонация менен окуйм. Ошол жерде силер тыныш белгилерин дагы тууралап, оңдоп, кайрадан текшерип алууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Анда эмесе тексттин темасы ысытма деп аталат. Текстти мен акырындап окуй баштайын. Ысытма айрым ооруларга организмдин коргонуу реакциясы. Организмге оору чакыруучу агенттердин тийгизген таасиринен жылуулукту жөнгө салуу бузулуп, дене ысыйт. Ысытма жугуштуу жана жугушсуз ооруларга микробдун, алардын уусунун, бөтөн белоктун жана башкалардын таасирине жооп катары пайда болот. Айрым учурда борбордук нерв системасы жабыркаганда, нервге доо кеткенде да болушу мүмкүн. Isıtma reakциясы 3 стадияга бөлүнөт. Биринчисинде температура жогору көтөрүлүп, денеде жылуулук пайда болуу көбөйүп, аны сыртка аз берет. Оорулуу үшүп, чыйрыгат. Экинчисинде температура калыптанып, жылуулук берүү жана чыгаруу теңелет. Үчүнчүсүндө жылуулуктун пайда болуусунан аны берүү көбөйөт. Температура акырындык менен же тез түшөт. Температура тез түшкөндө четки кан тамырлардын тез кеңейишинен артерия кан басымы өтө төмөндөшү мүмкүн. Isıtma көп учурда оору козгогучка тескери таасир берет. Isıtmada зат алмашуу өзгөрүп, белоктун бөлүнүүсү кыйла көбөйөт. Айрым органдардын жана борбордук нерв системасынын функциясы бузулат. Көңүлү караңгылайт, жөөлүйт, көзүнө ар нерсе көрүнөт, жүрөктүн кагышы жана дем алуу тездейт. Ичеги карындын, теринин функциясы өзгөрүп, тердейт. Температуранын узак жана өтө жогору көтөрүлүшү денеге зыян келтириши мүмкүн. Ошондуктан врачтын кеңешисиз дененин ысышын төмөндөтүүчү каражаттарды көп колдоно берүүгө болбойт. Урматтуу балдар, мен текстти бир сыйра силерге жай,
жазганга мындай ылайыктуураак кылып окуп бердим. Бирок силер жетишпеген жериңерди токтотуп, шашылбастан жазып, кайрадан ушул видео сабакты улантып жаза берсеңер болот. Каалаган жериңерди токтотуп жазууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эми мен силерге текстти бир сыйра интонация менен жакшылап окуп берейин. Жазган жат жазууңарды текшерүүгө мүмкүнчүлүк алып алгыла. Жат жазуубуздун темасы ысытма. Isıtma айрым ооруларга организмдин коргонуу реакциясы. Организмге оору чакыруучу агенттердин тийгизген таасиринен жылуулукту жөнгө салуу бузулуп, дене ысыйт. Isıtma жугуштуу жана жугушсуз ооруларга, микробтун, алардын уусунун, бөтөн белоктун жана башкалардын таасирине жооп катары пайда болот. Айрым учурда борбордук нерв системасы жабыркаганда, нервге доо кеткенде да болушу мүмкүн. Isıtma реакциясы 3 стадияга бөлүнөт. Биринчисинде температура жогору көтөрүлүп, денеде жылуулук пайда болуу көбөйүп, аны сыртка аз берет. Оорулуу үшүп, чыйрыгат. Экинчисинде температура калыптанып, жылуулук берүү жана чыгаруу теңелет. Үчүнчүсүндө жылуулуктун пайда болуусунан аны берүү көбөйөт. Температура акырындык менен же тез түшөт. Температура тез түшкөндө четки кан тамырлардын тез кеңейишинен артерия кан басымы өтө төмөндөшү мүмкүн. Isıtma көп учурда оору козгогучка тескери таасир берет. Isıtmada зат алмашуу өзгөрүп, белоктун бөлүнүүсү кыйла көбөйөт. Айрым органдардын жана борбордук нерв системасынын функциясы бузулат. Көңүлү караңгылайт, жөөлүйт, көзүнө ар нерсе көрүнөт, жүрөктүн кагышы жана дем алуу тездейт, ичеги карындын, теринин функциясы өзгөрүп, тердейт. Температуранын узак жана өтө жогору көтөрүлүшү денеге зыян келтириши мүмкүн. Ошондуктан врачтын кеңешисиз дененин ысышын төмөндөтүүчү каражаттарды көп колдоно берүүгө болбойт. Ушуну менен балдар сабагыбыздын аягына чыгып калдык окшойт. Кийинки сабакта силер менен жазылган жат жазууңарды дагы кетирген каталарыңардын үстүндө иштейбиз. Силер жат жазууну бүгүн өзүңөрдүн көңүлүңөрдөгүдөй кылып жаздыңар деп мен ишенемин. Анда эмесе ушуну менен сабагыбызды аягына чыгарабыз дагы. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.